келди суу ичкиле суу. Бир күн сугарылбай калса ыйлайсың азыр. Азыр дагы куйат азыр. Бишкек шаарындагы бул көчө ар дайым көрккө бөлөнүп гүлдөп турат. Анткени 62 жаштагы Рахматулла Амиров аталган жерге гүлдүн бир канча түрүн өстүрүп, өз каражаты эсебинен жашылдандыруу иштерин жүргүзүп келет. Мурда берде иттердин эс алуу жай болчу да, мындайча айтканда. Шаардыктар ит багат экен көпчүлүк, анан ошондой болуп жатчу. Биринчи 50 метр жерге өстүргөм. Кийин анан ушинтип көбөйтүп отуруп азыр бир 300 метр болуп калды, эки жагын кошуп жалпы аянтын эсептегенде. Жалпы суммасын алганда эми 70 миңдей акчам кетти да. Негизинен каарманыбыз гезит жана канцтовар буюмдарын сатат. Жумушунун айланасы таштандыга толуп ээнсиреп жаткандыктан гүл өстүрүүнү хоббисине айланткан. Гүлдөр ачылып айлана кооз болуп турса, иштөөгө да өзүнчө шыктын берет дейт. Бул кадимки эле чырмалык гүл. Могу гүлдү быйыл биринчи жолу эгип атам. Көп жылдык гүлдөр. Граммофон деп аталат экен, ушундай. Булар кечке ушинтип гүлдөп турушат. А бул кадимки эле бешим гүл. Бешим гүл деп коебуз буну. Кечинде анан эртең менен ачылат дайыма. Бул гүлдөрдү сентябринка дейт экен, орусча кыргызчасын билбейм. Булар да биринчи карга чейин ушинтип гүлдөп тура берет. Булар толук ачыла элек дагы. Бул жака быйыл 200дөн ашык калемче отургузгам. Аны шүгүрүп кетпеди кече апрелде. 80дей жакшынакай болуп чыкты эле. Шүгүрүп кетип анан кайра эле буларды отургуздум да. Гүлдөргө кам көрүү да өзүнчө мээнетти талап кылат. Тынын билбей чакалап суу ташып, топурагын тазалап, жумуш күндүн жарымын гүлдөрүнө арнаган каарманыбыз шаардын көркү үчүн жасаган мээнети кээде бааланбай жатканын да жашырган жок. Эмки жылы өстүрбөйм го дейм, себеби чөп чапкычтар өтүп бараткан экен. Ошол жерди чаап бергиле деп сурансам, акчасын төлө байке. Бекер эч нерсе жок азыр. Анан ошол сөз аябай таасир берет да. Мен 8 жылдан бери жөнүнө жүрөт экенмин деп. Кичине ошодон ойлонуп атам азыр. Экпей эле койсом окшойт. Жайындасы эртемен келатканда маанайымды аябай көтөрөт да. Сонун болуп гүлдөп, эртемен таң эртеле артат го. 5-те келебиз да биз жумушкачы. Өзүнүн инициативасы болчу. Өзү эле өстүрүп эле арка суу келсе суу жыгып келип, сугарып, анан биз аябай күлүп калчубуз. Өзүбүз огород бакканда эле багып атабыз десем, ошо күлүп аябай ушул күндөр аябай жакшы көрөм. Ошондон эле башталып, көп жыл болду. Өзүнүн эле эмгеги. Тоңуп калган жерди гүлдөттү ушул жигит. Бери дегенде бир 15 жылдан ашык эмгеги. Тазалыктан деле келишип, Зеленстройдон келишип, рахматтарын айтып берип кетишкен. Зеленстройдо деле мындай иштешпейт. Белгилей кетсек, Рахматулла Амиров 8 жылдан бери аталган жерге гүл өстүрүп келет. Жанада шаар тургундарын кичинекей болсо да жашылдандыруу иштерине активдүү болууга чакырат. Гүлдана Момунова, Майрамбек Абдибелал уулу, Регион телеканалы, Бишкек шаары.